Кыргызстанда социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 1-6 жашка чейинки балдарына пилоттук режимде ваучерди каржылоо киргизилди. Бул мамлекеттин балдардын мектепке чейинки билим алуусун камсыздоого карата жаңы кадамы. Ваучердин минималдык баасы айына 2000 сомду түзөт. Бирок жакыр үй бүлөлөрдүн балдары үчүн бул сума 3100 сомго чейин жогорулайт. Ал эми майып балдарга 4560 сом берилет. Баткендин алыскы, жетүүгө кыйын райондорунда жана чек ара жактагы аймактарда атайын аймактык кошумча төлөмдөр каралган. Ваучерди 18 жашка чейинки көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары, майып балдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары алышат. Ата-энелер балалык электрондук портал аркылуу онлайн арыз толтурушат. Андан соң айыл өкмөтүнүн же мэриянын социалдык комиссиясы арызды карап чечим чыгарат. Ваучердин жардамы менен ата-энелер балдарын мектепке чейинки жеке бала бакчаларга же ишкерлерге тандап берип билим алууга шарт түзө алышат. Пилоттук долбоордо республика боюнча 1000 ваучер берилет.